Аллахтын халили Ибрахим канча деген беттешүүлөрдү, мojиza кереметтерди башынан өткөрдү. Аны күйгүзбөй, кайрага муздак болгон оттон баштап Аллахтын эң чоң неематына чейин. Ал эң чоң неемат эмне? Ал Кааба. Ооба, ал Аллахтын ыйык үйү болчу. Аллах Таала өзүнүн кулу жана пайгамбары Ибрахимдин жүрөгүндөгүн билген. Жана Аллах Таала анын ой тилегин орундап, жер жүзүндөгү адамдар аны алыстан эңсей турган. Жана ага барып, ажылык кыла турган ыйык Каабаны берди. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Андан соң Ибрахим Каабанын бурчтарын белгилей баштады. Оң жақты қарап тұрған бурчуна барып, бұл Каабанын оң жағы болсын. Жана Каабаны тооп кылуу ушул жерден башталат. А ким Каабага кирсе, ушул кара ташты өп, анан кирсин деди. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Дагы Аллах Таала Ибрахимге وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ибрахим ошентип адамдарга ажылыкты, жана анын негиздерин үйрөттү. Ажылыкты башынан аягына чейин көрсөтүп берди. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Исмаил Каабаны тооп кылууну адамдарга үйрөтүп, насаат кылып, бул амалдын сообу көп экендигин белгилеп, Каабаны көргөн, аны айланган адамдар үчүн бул өтө чоң сыймык экенин айтып жатты. Элдерге Каабаны карап, намаз окууну да үйрөттү. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah'a şükür. Bizge tavhid nimetin bergen ağalamdardın Rabbisine köp maqtoolor bolsun. Jana bizge ıyık Kaabany bergen Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Bizge İbrahim jana İsmail peygamberlerin jibergen Allah'a maqtoolor aytabыз. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Кааба. Ал бардык башка улуттар жана элдер жалган бут кудайларга сыйынуу үчүн үйлөрдү куруп жаткан убакытта адамдар жалгыз Аллахка сыйынуу үчүн курулган жер бетиндеги эң биринчи үй. Эми азыр ажылык кылгандар, Каабаны тооп кылып айлангандар кандай сооп алса, Ибрахим дагы, Исмаил дагы жаналар менен чогуу далына таш көтөрүп, ыйык Каабанын курулушуна катышкан адамдардын бардыгы ошондой сооп алышат. А мусулмандар болсо, бул амалдын түйшүгүнө карабай, жер бетинен миллиондоп ыйык Каабаны зыярат кылуу үчүн умтулуп турушат.
Ибрахим Илиязорду өзүнүн жери Иракка барып, баласы Исхакка келин издеп келүүнү буйрду. Бирок Палестинадагы Канаан уруусунан келин алып келбөөнү айтты. Келинди Иракка барып, өзүңдүн туугандарыңдан, атаңдын уруусунан алып кел. Келин Исхак менен бул жерде жашайт. Исхак ал жакка барбайт деп шарт койду. Кожеге Сара, Исхак пайгамбардын уулуңуздун үйлөнүү тою маарик болсун. Сара дагы баласы Исхактын үйлөнүп жаткандыгын угуп, аябай кубанычка бөлөндү. Аллахым, бул үйлөнүү тойду берекелүү кылып, аларга өзүңдөн корккон, өзүңө даават кылган салих перзенттен насип кылгын. Илиягор, аны өлтүрүп сал. Ооба, аны өлтүрүп андан кутул. Ал сен үчүн да, балаң намаш үчүн да жамандык кылат. Ал сенин кудайларыңа капыр болгон. Ал өз динин сатты. Өлтүр аны. Аны өлтүрсөң, элдер сени кудайлар үчүн өз баласын өлтүрдү деп сыйлашат. Аны кечинде, ал уктап жатканда өлтүр. Бычакты ал. Бар, жөнө эми, бол жана. Аллахтан башка кудай жок. Ибрахим анын пайгамбары, күч жана кубат Аллахка гана таандык. Аллахтан башка кудай жок. Аллахтан башка кудай жок. О, Наргиз. Эй, Наргиз. О, ата. О, ата. Мага төшөк салып берчи. Көчөдө басып, элдерден салык чогултуп жүрүп чарчадым. О, ата, зулумдукту токтотсоңузчу, кыяматта өзүңүз зулумга учурап калбаңыз. Эмне дейсиң? Кыяматтагы зулум? Жок, эч нерсе. Сизге төшөк салып берем азыр. О, Наргиз. Элдер сени залым болсоң гана сыйлашат. Ошон үчүн, кызым, мен ушул байлыктарды чогулттум. Мен өлсөм мунун баары сага калат. Ошондо сен дагы эч кимге жардам колун сунбагын. А мен өмүрүмдүн аягына чейин зулум зордук менен жашайм. وسأظل على ظلمي هذا إلى آخر يوم في حياتي. Ошентип, күндөр зымырап өтө берди. Капыр бойдон жашай берди. Мусулман болгондор мусулман болуп өлө берди. Бирок Аллах Таала пайгамбары Луттун дагы жанын алып, ал момундардын жүрөгүндө кала берди. Лут алейхиссалам өлгөндө аны
өзүнүн үңкүрүнө көмүштү. Ал үңкүрдө Лут Аллахка ибадат кылчу. Аллах сени өз ырайымына алсын. О Аллахтын пайгамбары, дават таухид жолунда баарын таштап, чыныгы жихад кылдың эле. Адамдарды жалгыз Раббиге ибадат кылууга дават кылдың эле. О Аллахтын пайгамбары. Ал эми Меккеде жашоо өз нугу менен жүрүп жатты. Ибрахим ал жерде Аллахтын китебине негизделген коомдогу теңдикти түптөгөн эреже мыйзамдарды түздү. Ал мыйзамдарга ылайык күчтүү күчсүздү жээрибейт жана байлар ач көз болбой кедейлерге жардам берет болчу. Ошентип Аллах Ибрахимдин шариятын толукта берди. Анан Исмаил бала чакалуу болуп, Ибрахим 12 неберелүү болду. Эң чоң небересинин аты Набит болчу. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Кожайке Саранна бала өтө оор абалда. Аллахым өзүң күч кубат ээсисиң. Эгер Сара эне үзүлсө, биз баарыбыз анын бул дин үчүн жана Аллахтын халили үчүн эмне кылганын издеп жүрөбүз. Керевандан кабар алайын. Сара энебиз ал өзүнүн жерин, элин таштап, Ибрахим менен Аллах жолунда хижрат кылып жүргөн аял. Сара анын жүрөгү дайыма Аллахка болгон ишенимге, ыйманга толо болуп турчу. Күйөөсү Ибрахимдин пайгамбар экендигине терең ишенип, эч коркпой, аны менен баардык согуштарда бирге болду. Эч кайткан да жок, экиленген да жок. Ал Сара энебиз болчу. Сара ошентип өлүм төшөгүндө жаткан. Сизге эмне болду? О кожайкем. Менин эң жакын адамым. О апа. Сара болсо дагы бир нече гана көз илмим. Андан соң Роббимдин алдына кетем. Роббим кечиримдүү жана ырайымдуу деп жооп берди. يلي خلي